Саламатсыздарбы уктмандуу күнүңүздөр менен учур эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышы. Өзүңүздөр экранда көрүп тургандай бүгүнкү көрсөтүүбүздүн атын эл аралык сапат билим берүү мекемеси деп атадык. Анткени республикабыздын жалпы билим берүү дегеле билим берүү тармагында өзүнүн олуттуу орду бар. Ушул мекеменин бүгүнкү күндөгү иш ыргагы кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай жетишкендиктери бар, эмне болсо мындан эмне кылса мындан дагы өздөрүнүн иши арымдуу, артык болот деген маселелердин тегеретесинде сөз кылганы отурабыз. Ошондуктан сиздерде бир сунуштар, суроолор болсо, экраныңыздарда жанып турган телефонго чалып, 67 11 41 телефонуна чалып, биздин студиядагы маекке аралашып келген меймандарыбыздын азыр сиздер менен тааныштыра турган тике жоопторун уксаңыздар болот. Ушундай эле мүмкүнчүлүк ЛФМ радиосунун угуучуларында да бар. Анткени түз кошулуу менен сиздер дагы биздин студиядагы маектин күбөсүздөр. Эмесе мен азыр сиздерге бүгүнкү ошол маекке катышканы келишкен меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Умуралиева Самаркүл Кыдырмайына Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси. Ошондой эле Асакеева райына Акматалиевна биз жогоруда сөз кылып жаткан эл аралык сапат билим берүү мекемесинин вице-президенти. Урматтуу меймандар, дегенде ушул биз сөз кылып жаткан сапат билим берүү мекемесинин тарих таржымалына кичине токтолуп кетсек. Сиз баштайсызбы же кандай? Мейли баштайын. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эл аралык сапат билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасында 1992 жылдын 2 майындагы президенттин указынын негизинде өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. Ошол жылы 92 жылы ошол Ош шаарында, Каракол шаарында, Бишкек шаарында 3 уландар, эркек балдар үчүн лицейлер ачылган. Андан бери биздин мекеменин курамында 22 орто билим берүү, 21 орто билим берүү мектептер жана эл аралык Ала Тоо университети уюшулуп, окуу тарбия процессин жүргүзүп жатат. Бул ошо жана жогоруда биз айткандай, жогоруда айтып кетти, ошол 92-93 жылдан бери эле бул мекеме ушу биздин республикада өзүнүн ишмердигин жүргүзүп аткандан кийин сөзсүз сиздер менен тике байланышта, кызматташтыкта болуш керек да. Ушул сиздердин министрликтин сөз болуп жаткан мекеме менен кызматташуусу кандай кырдаалда, кандай жагдайда болду, азыр кандай болуп атат? Ошол бул лицейлер жаралгандан баштап эле Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде жөн эле мындай иштебей лицензия, билим берүү лицензиясы негизинде мекемелер өзүнүн ишин алып келе жатат. Андан тышкары мына саны көбөйгөн сайын сөзсүз түрдө мыйзам чегинде лицензияларын алат, анан өзүнүн билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бирок мыйзамда чектелгендей ар бир 2 жылдабы, ар бир 3 жылдабы лицензиялык талаптарга жооп берүү милдеттерин карайбыз биз министрлик тарабынан. Бул жерден эми баягы кызматташтык эмес, талапка жооп берүү милдетин карайбыз да. Андан тышкары сөзсүз түрдө бул мекемелер жалпы орто билим жөнүндө документтери берүү максатында 5 жылда бир аккредитациядан өтөт. Ал аккредитация өзүнүн жанагы алган эмесин тастыктайт, өзүнүн жобосун, алып келаткан ишин, багытын тастыктайт. Андан тышкары негизги же жалпы орто билим берүү программаларын Кыргыз Республикасынын билим берүү стандартына ылайык тастыктап келатканы аныкталат да. Ошондуктан мыйзам чегинде бул окуучулар учурда дагы, мурда дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып келген. Билим берүүнү баштоодон мурда ошол аталган мекеменин мектептерине, лицейлерине кирүү үчүн ылгоо тандоо болуш керек да.
ошол тандоону кандай критерий менен, эмне өзгөчөлүктөр менен жүргүзөсүздөр? Эми жерде андай деле тандоо жок, критерий деле жок. Бул жерде ошол лицейдин билим берүүсү лицей багытында 7-класстан башталат. Эмне себептен 7-класста дегенде биздин лицейлерде окуган окуучулар жатаканага жатып окуйт. Мунун өзүнүн дагы себеби бар, талабы бар. Анткени биздин лицейлерде англис тили, информатика сабактары ушул 92-жылдан баштап эле тереңдетилип окутулуп келатат. Анан англис тилдин негизинде так илимдер, дүйнө жүзүндө бардык так илимдерди фундаменталдык илимдер деп коет, предметтер деп коет. Биз бул сабактарды англис тилинде окутабыз. Бул кайсы сабактар? Математика, физика, химия, биология, информатика сабактары. Анан эми окуучулар тилди терең өздөштүрүш үчүн тил чөйрөсү керек экен. Бул биринчиден. Анан экинчиден ушул жатакана тибинде жаткырып окутуп көрөлүк деген учурунда ушул концепция кабыл алыныптыр. Билим берүү министрлиги тарабынан макулдук берилип, ушул системада окутуп келатабыз. Анан кабыл алууда 6-класстын окуучуларынын билим деңгээли текшерилет. Эне тили боюнча, математика сабагы боюнча, тарых, география, табиат таануу боюнча. Жалпысынан бул бир 60-70 суроонун тегерегинде берилет. Анан булардын жыйынтыгы менен мектеп өзүнүн окуучуларынын дагы билим деңгээлин, сапатын көрүп алса болот. Анан ата-энелери кааласа, тандаса, биздин мектепке, лицейлерге берип окутуп атат. Билим берүү министрлигинин өкүлү катары сиз кандай дейсиз? Ушул жана биз жогоруда сөз кылып аткан сапат билим берүү мекемесинин тармактарын иштеп жатышынын биздин жалпы билим берүү тармагындагы орду канча? Мен өзүмдүн оюмча абдан жакшы. Анткени биз жакында эле мониторинг жүргүзүп келдик билим берүү министрлигинин тарабынан. Ошол мониторинг жүргүзүп атканда дагы бир ирет ошол мекемелерге баа бердик да. Анткени окуу процесси ушундай бир жакшы деңгээлде коюлган да. Эгерде түшкө чейин 5-6 предмет окулса, түштөн кийин дагы окуучуларды өнүктүрүү, аларды өстүрүү, ой жүгүртүү, өзүнчө бир мындай саат бөлүнүп, жок, мугалимдер тарабынан жүргүзүлүп жатат да окуу процесси. Ал эми бала ушул окуу процесси менен окуу процессине, тарбия процессине саат 8ден баштап 5ке чейин камтылган да. Бизде жалпы билим берүү мектептерде түштөн кийин бала ата-эне жумушта да, же башка бир чарбалар менен иштейт. Ошон үчүн бир өзү убактысына, өзүнө кетип атат да убактысы. Ошон үчүн кээ бир учурда мындай тарбия маселелеринен битке алысыраак. Бул жерде көзөмөлдүн үстүндө балдар ошол мектепте, мекемеде, лицейде адан ары кетпейт. Сөзсүз түрдө эгерде кете турган болсо, ата-энесинин каалоосу менен алып кетет. Шарттар жакшы түзүлгөн, өзгөчө мага жакканы бул Чыңгыз Айтматов атындагы лицей жакты. Ушундай бир жакшы шарттар түзүлүптүр балдар үчүн. Айчүрөк лицейинде абдан сонун шарттар. Туңгуч лицейлер да биздин республикада ачылган. Туңгуч лицейлер, бирок ушул учурда өзүнчө бир мындай ремонттоо иштериби же жакшы бир учурга ылайык дизайн оформлениясы да абдан мыкты да. Балдар үчүн көз чаптырганына, ой логикасын жүгүртүүгө, өстүрүүгө мындай туура келип түзүлгөн дизайндар менен сону ылайыкташтырып коюшуптур. Аталган мекеменин сапат деп аталып калышы бул ошол мекемени биздин республиканын жетекчилиги өзүнүн жоопкерчилигине, өзүнүн байкоосуна, башкаруусуна алганына байланыштуу болду да. Анан кийин ушундан кийин биздин ушул сиздердин билим берүүчү ушул тармакта, ушул мекеменин ишмердүүлүгүндө мындай бир кескин өскөрүүлөр болду, жоготуулар болду, же табылгалар барбы? Кескин өзгөрүүлөр болду деп айта албайм. Жоготуулар деле болгон жок. Тескерисинче көп табылганы көрдүк да. Биринчиден
азыр ушул жерден унутуп калбаңыз, дагы улантабыз. Майкты анткени телекөрүүчүсүнүн суроосу бар экен, угуп койбосо кайра кетип калышы ыктымал. Сизди угуп атабыз. Саламатсыз, сиз эфирдесиз, түз эфирдесиз. Аты жөнүңүздү айтып сурооңузду бере берсеңиз. Саламатсыздарбы, мен Бишкектен чалып атам. Саламатчылык. Динара. Бул ушул окуу бөлүмүнүн башчысы Сапат эл аралык билим берүүгө караган ардегерге мен айтып кетет элем да, өзгөчө рахматымдычы, ушунчалык ыраазыбыз. Бул мектеп Сапат деп аталган мектеп негизи аябай бардык жагынан талим тарбия боюнча, окуу боюнча биздин Кыргызстандын эң алдыңкы мектептери деп айтсак болот да. Анан эгерде башка биздин орто мектептер, жөнөкөй мектептер ушуларга теңелсе, анда биздин Кыргызстанда жаштарыбыз аябай алдыга өсүп дүйнөлүк деңгээлге жетмек. Анан ушул жагынан могу министерстводон келген өкүлгө да өзүмдүн оюмду айтып элем де, жалпы ушундай мектептерге булардын сунуштары болобу же требованиясы деп коем, ошолорду жасаса, мектептерде жана майда чүйдө коррупциялык иштерди токтотуп, Сапат билиминдей болсо, биздин Кыргызстан аябай алга кетет эле. Ушул эжекеге отурган эжекеге, министерстводон келген эжекеге ушуну өзүнчө сунуштап коет элем да. Мектеп эң мыкты мектеп Сапат. Эң менин кызым окуган, кызымдын жол. Сиздин ыраазычылыгыңыз бүгүнкү отурган меймандарыбыздын көңүлүн көкөлөтүп койду окшойт. Рахматыңыз үчүн рахмат. Бул каалоо тилек болуп калды. Маекти жана келген жерден улантсак. Тескерисинче биз элдин кандай десем, элдин баасын уктук, элдин ишенимин көрдүк. Жалпы өкмөттүн, мамлекеттин бизге болгон ишенимин, ыраазычылыгын байкадык. Көп деле андай терс көрүнүштөр болгон жок. Билим берүүнүн сапаты, каржылык жактан тартыштык, ушул жанагы Сапат билим берүү мекемеси болуп, республикага карагандан кийин кичине өнтөмү бар деген сыяктуу пикирлер элдин арасында жашап атканы чындык. Бирок ушунун канчалык бир чындыгы, канчалык ушул пикирлердин чындыкка жакындыгы бар? Эми сөзсүз түрдө ушундай оор бир мезгил келгенде байкалат экен. Биз мурун көп биздин баякы демөөрчүлөрүбүз бар эле. Бул Кыргыз Республикасынын ичиндеги деле бизнес структураларында иштеген адамдардан, көбүнчө Турцияда, европалык мамлекеттерде иштеген ушул түрк жарандарынан бизге демөөрчүлүк көп мындай жардамдар көрсөтүлчү эле. Биринчиден эмне себептен? Алар деген кайда жүрбөсүн, ушул түрк жарандары бири-бирин бир тууганым деп башка мамлекетте жүрсө, ошол адамдарга чын пейилинен, жүрөгүнөн чыккан жардамын берүүгө аракет кылышат экен. Бул кайрымдуулук деген маселе абдан чоң орунда экен. Ошондуктан биз дагы ушул кайрымдуулуктун бир немелерин көрүп калдык. Ушул кайрымдуулукка өзүбүздүн окуучуларыбызды, бүтүрүүчүлөрүбүзгө дагы мисал кылып, мындай көрсөткөнгө бизге чоң бир мүмкүнчүлүктөр болду. Азыр ушул биздин бүтүрүүчүлөрүбүз кайра биздин өзлөрү бүтүп кеткен ушул лицейлерге жардам берип, колдоо көрсөтүп, ушундай иштер болуп жатат. Анткени жакшы мисал, жакшы ушул бир жөрөлгө сөзсүз түрдө турмушта ордун табат экен. Эми мындай каражат жөнүндө айтсак, азыр айтып кеткендей демөөрчүлөрдүн баякы бизге болгон жардамдары азайып калса, бирок биз канча жылдан бери иштеп атабыз. Жакшынакай шарттарыбыз түзүлгөн, ошол шарттарды кармап, мындан ары дагы өнүктүрүп кетүүгө ата-энелердин акылуу билим берүү кызматыбызга төлөгөн акчаларын үнөмдүү колдонуп, ушул окуу процессин жогорку деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылуу ал биздин милдетибиз. Сөзсүз эми жанагы республиканын билим берүү министрлиги дегел өкмөтү жанагында жоопкерчиликти алгандан кийин ошол өнтөмдү кичине толтурганга аракет кылса, жаатай ушул Сапат билим берүү мекемесинин фондусу сыяктуу бир нерселер менен бул эми каалоо жакшы эле болот эле. Азыр режиссердун пультуна мындай бир суроо берип атышат. Сиз жооп берип атканда сөзүңүздү бөлбөйлүү дедик.
биздин суроо берген телегөрүүчүнүн кызы былтыр Таластагы лицейге экзамен берип өткөн экен. Бирок жолдун алыстыгынан шартка байланыштуу аякка барып окуй алган жок эле. Ошол былтыркы тандоонун жыйынтыктарынын негизинде 2 жыл мурда ачылган Токмоктогу лицейге кирип, кыздар лицейине кирип, ошол эле жыйынтык менен өтүп окуса болобу деген суроону берип атат да. Өтүп окуса болот. Бизде эч кандай бөгөт коюлбайт. Бир гана эми былтыр экзамен тапшырса, бир окуу жылы өтүп кетти да. Бир окуу жылын жоготуп коет да. Биз аны азыр 7-класска отургузабыз кайра. Болот, кайрылсын. Биз чечип беребиз ал маселени. Кайра эле 7-класстан болгону жанагы бир жылын жоготуп алган болбосо, ошол экзамен жыйынтыгы менен урматтуу төлөгөрүүчү кызыңыздар менен мына ушул телефонуңузду бир айтып койсоңуз. 61 13 62. 61 13 62 телефону менен байланышып алып, кызыңыздын эгерде жанагындай Токмоктон окууга каалоосу болсо, андан ары уланта берсеңиздер болот экен. Алган билимдин көрсөткүчтөрүнүн бири республикабызда өтүп аткан жанагы предметтик олимпиадаларда. Ушул олимпиадаларда сөз болуп аткан билим берүү мекемесинин орду кандай? Мындай бир артыкчылыктар байкалабы? Мурдакыдай эле деңгээлдеби, жандан ашып түштүбү? Рахмат. Жакшы суроо. Анткени негизи Сапат билим берүү мекемеси олимпиадага аябай бир өзүнчө бир максаттуу иш менен даярданат да. Балдары дагы, мугалимдери дагы анан өзгөчө көңүл бурат ушул маселеге. Анткени негизи могу лицейдин багытына карата тереңдетип окутуу процесси жүрөт да. Ошондуктан булар окуучулар бул мекемелерде илимий иштерге мындай багытталган. Жекече эле олимпиада эмес, өзүнчө мондай бир проект конкурстар болот да. Ал биздин де республикалык деңгээлде эмес, эл аралык деңгээлде дагы. Олимпиада эл аралык деңгээлде, биздин республикада проект конкурстар, бала өзүнүн бир илимий изилдөөсүн жазып катышат да. Эл аралык деңгээлде жана биздин республикада. Олимпиадага негизи шыгы бар, шыгы жок балдардын баарын даярдап, мындай күч менен даярданып келишет. Ошондуктан Сапат билим берүү мекемесин Кыргызстан боюнча бардык мугалимдер, педагогикалык биздин коомчулук билет, балдары мыкты даярданып келет, булар жеңип алат деп айтышат. Бирок эми тең таймашта баягы таланттуу же логикалык ою күчтүү же билими күчтүү окуучу жеңет да. Ошондуктан көп иретте эгерде 100 бала катышса, Сапат билим берүү мекемесинин бир 50 баласы жок дегенде байгелүү орундарды алып кетет. Андан тышкары булар эл аралык олимпиадага да катышып, ошол жерден да коло медалдарды алып келет, грамоталарды алып келет, сертификаттарды алып келет. Деги эле жакшы ийгиликтерге жетишет да. Өзгөчө физика предметинен, информатикадан кадам жай лицейин мен акыркы жылдары байкайм да, катуу даярданышат. Программисттер жакшы мугалим барбы ошол жерде. Андан тышкары англис тилинен көп катышпайсыңар, анткени биз жерде тереңдетип окулат да. Математикадан абдан жакшы даярдыктарды көрсөтөт да. Өзүнүн багытына ылайык. Биз жана билим берүү деп эле жалпы сөздү айтып атабыз да. Мисалы, ошол балдары, ушул сиздердин мекемеде окугандар билет болуш керек өзгөчөлүктөрүн. Ушу сиздердин лицейлерде, жанагы баштапкы билим берүү мектептеринде окутуунун өзгөчөлүгү эмнеде? Жогоруда айтып аткандай, кайсы окутуулар билим берүү кайсы тилдерде жүрөт? Окутуунун өзгөчөлүктөрү ушул так илимдерди, табигый илимдерди англис тилинде окутуу. Башталгыч мектептерде биз толугу менен эле базистик окуу пландын негизинде, анан биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлгөн программалардын негизинде эле окутабыз. Башталгыч мектепте андай өзгөчөлүктөр деле жок. Бир гана 1-класстан баштап биз ушу англис тилин 1 сааттан киргизебиз. Жалпы билим берүү мектептерде 3-класстан башталса, биз 1-класста, 2-класста акырындап 1 сааттан киргизип окутабыз.
ата-энелердин азыр бүгүнкү күндө талабы ушундай да, балдарыбыз көбүрөөк чет тилди окусун, өзгөчө англис тилин билсин, орус тилин билсин деген талаптар. Биз эмне себептен башталгыч класстарды ачтык. Бул дагы ушул жанакы дүйнө жүзүндө бир системада жакшы система болсо, ийгиликтүү болсо, натыйжалуу болсо, ошол системада окуган же иштеп аткан адамдар андан ары дагы өркүндөтүп, өсүп кетсе деген талап болот экен. Мына 96-98 окуу жылдарында биздин биринчи бүтүрүүчүлөр бүттү эле лицейлерди. Туп-туура 10 жылдан кийин, 12 жылдан кийин 2008 жылы ошол бүтүрүүчүлөрүбүз келип, биздин балдарыбыз биринчи класска барат, чоңойду, мектеп ачпайлыкпы деп, ушул бүтүрүүчүлөрүбүздүн суроо талабы менен биз башталгыч класстарды ачтык. Биринчи класстан баштап 6 класска чейин өзүнчө бөлүп, ушул мектептерибиз бүгүнкү күнү иштеп жатат. Ийгиликтүү иштеп жатат. Андан кийин анан лицейлерге келишет. Окуучулардын контингенти жалаң эле биздин республиканын жарандарынын балдарыбы же? Жок, биздин мектептерде мына өзгөчөлүгү бул англис тилинде окутуу предметтер болгондуктан, анан эми башка мамлекеттен келген окуучулар келип, кадимкидей эле бир жыл кыйналышат. Анан орус тилине алардын көңүлү абдан тартат экен. Экинчиден, кыргыз тилин үйрөнүүгө багыт алсак дейт экен, тарыхты үйрөнүүгө абдан кызыгуусу бар. Башка мамлекеттин окуучулары дагы окушат биздин лицейлерде. Биз жогоруда сөз кылып жаткан сапат билим берүү мекемесинин окуу методикалык усулдук багыттары дагы такырба биздин жалпы республикада кабыл алынып аткан, иш жүргүзүп аткан системадан такыр башка. Биздин билгенибизче, мисалы Гарвард, Кембридж сыяктуу дүйнөгө аты таанымал билим берүү институттарынын баягы программаларына жакын ошолорду ой кылып түзүлөт дейт. Сиздер мисалы ошол жанагы лицензия берип атканда, аккредитациядан өткөзүп жатканда мобрекшерди мындай кылсаңар, кылышыңар керек, же болбосо мындай кылсаңар дурус болот эле деп айтканга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр мындай өзгөртүүнү, эгерде ошол зарылдык болсо киргизүүгө акыңыздар барбы? Киргизсеңиздер эмнеден улам? Мыйзам чегинде. Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамынын негизинде Азыр телефон чалып бар экен, жана суроо ошол боюнча туруп турсун, жооп улантабыз. Саламатсызбы? Алло, Сиз саламатсызбы? эфирдесиз. Айта бериңиз сурооңузду. Саламатсызбы, айка? Саламатчылык. Менин вопросум, кече Сапаттан тестированиядан менин кызым өттү деп кече звонок келди. Тестирование алышкан эле. өттү деп. Суроо кайра бир кайталап коюңуз. Тестированиядан Өттү деп. менин кызым өттү деп балы жеткен экен да Сапат окуу жайына. Сапат лицейине. Тестирлөөдөн өтсө эми лицейге барып эле аңгемелешүү болот. Бул экинчи этап. Аңгемелешүүдөн директор менен жолугасыз, ажырда айрым мугалимдер менен жолугуп, ошо жерде сүйлөшүү болот, пикир алмашуу болот. Андан аркысын ата-энелер чечет. Окута аламбы, окута албаймбы деген ушундай маселелерди чечишиңиз керек. Ушундай бир жанагы суроонун жообун улантсак. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамында мугалимдерге бир мындай мыйзам чегинде талап түзүлгөн да. Окуу формасын, окутуу методикасын же усулун мугалим өзү тандап алат. Ошонун негизинде ишин жүргүзөт деп. Бул менен мугалимге мындай кененчилик коюлган да. Гарвард университетинин усулун алабы, окутуу процессин, же Англиянын окутуу технологияларын колдонобу окуу процессинде. Кыргыз Республикасында эч кандай буга тыюу жок. Тыюу жанагы радикалдык методдорго колдонулат. Эгерде ошондой аныкталса. Радикалдык методду чечмелеңиз. Эгерде балдарга бир кандайдыр бир мындай светтик эмес, башка бир уюмдардын мындай ойлорун балдарга эме тийиштирип же ошолорду үйрөтүп ошого багыттаса,
анда сөзсүз түрдө ал окуу процесси ошол эле замат токтобойт же болбосо ошол адамга дисциплинардык чара көрүлөт. Демек, ачылган күндөн баштап Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги бардык ушултук жактан Жалаң эле министрлик эмес, билим берүү министрлиги эмес, бул жерде бардык структуралар иштейт. Бул мыйзам чегинде текшерүү иштери жүргүзүлөт. Ар бир программага болобу, ар бир мугалимге болобу, бардык иш-чаралар кабыл алынып турат. Биринчи иретте ошол мекеменин өзүнүн дирекциясы сөзсүз түрдө жооп алат өзүнө. Анткени билим берүү жөнүндө ишмердүүлүктү жүргүзөм деп лицензия алганда, ошонун астында бир нече токтомдо бар Кыргыз Республикасынын талаптары, мыйзамдар бар. Ошонун негизинде иш жүргүзөбүз деп алышат да булар. Ошондуктан иш жүргүзүп келат деп анан жыйынтыгын жана сертификациядан көрсөтөт. Ошондо көрсөтүп атканда сертификациядан өздөрү жазат. Сама отчетунда өзүн отчет жазайт, анализ жүргүзөт. Ошол жерден айтышат. Биз мындай төмөнкүдөй окуу процессинин технологияларын киргизгенбиз. Ошонун негизинде талабыбыз. Телефон чалып бар экен, суроосун кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен Бишкектен чалып аттым. Саламатчылык айта бериңиз. Сапаттын азыр башталгыч мектептен баштап алып калбадыңар. Ушулардын баасы кандай болду экен? Анан мындай пенсионерлерге, баласы көптөргө кандай жеңилдиктер каралабы же каралбайбы? Ушул жак жөнүндө баасын точно айтып койсоңуз. Бишкек шаарындагы башталгыч мектептердин окуу акысынын 1 жылдык көлөмү $3500 бүгүнкү күндөгү курсу менен. Анан көп балалуу 5 баладан көбүрөөк болсо, анда ошолорго 10%дан 15%га чейин жеңилдик көрсөтүлөт. Башка жеңилдиктер жок. Ушул суроону андан улагым келип атат да, жанагы сиз айтып атпадыңызбы? Жанагындай шартка жараша кичине бир жана спонсордук тигил бул жардамдан кичине кем карж болду дегендей. Ошол шарт сиздерди окутуунун бааларын көтөрүүгө түрткөн жокпу? Жок, биздин акыркы 5 жылдан бери окуу акысы өзгөртүлгөн жок. Азайтылган да жок, көбөйтүлгөн дагы жок. Биз азыр ушул принцип менен ишмердүүлүгүбүздү улантабыз деп чечим кабыл алдык. Мындай өзүңүздөр буга чейин байкап көрдүңүздөр, 2 жыл 3 жыл аралык өттү. Ошол жанагы ата-энелердин окутуу үчүн берген каражаты сиздердин ошол билим берүү мекемесинин бардык тармактарын ошол мурдакы деңгээлде кармап турганга жетиштүү эле болот бекен? Жетиштүү болот го деп ишенип турабыз. Изилдеп чыктык, эсептеп чыктык. Эми ошонун тегерегинде жеткиргенге мурункудай эле деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылууга иштеп атабыз. Мына ушундай эле кырдаалга биздин коңшу өлкөлөрдөгү мурдакы сипат, азыркы биз сапат деп атап аткан ушундай жанагы мекемелердин тармагына туш келишти. Алар ушул акыбалда кандай аракет кылышты? Аларда ошол бул тармак кандай болуп калды? Азыр учурда биз дагы эл аралык деңгээлдеги окуу процессин изилдеп турабыз, маалымат алып турабыз. Азыр эң жакшы коюлган бул Россия Федерациясындагы Татарстан, Башкортстанда окуу процесстери сапат билим берүү деп коебуз, эми ушул тармакта жүрүп жатат. Казакстанда бар, Өзбекстанда кичине сакталган. Окуу процесстери ушул эле талапта жүрөт. Анткени бир эмес система болгондон кийин. Анан баягы эл аралык деңгээлге чыкканда бул окуучулардын сөзсүз түрдөгү олимпиадаларында мугалимдер жана окумуштуулар менен бирге жолугуп өзүнчө конференция өтөт. Бир четинен олимпиадалар жүрө берет, балдар өздөрүнүн интеллектуалдык конкурсуна катышат. Экинчи четинен мугалимдер, ошо балдар менен барган мугалимдер окумуштуулар менен жолугуп, андан ары олимпиаданын жыйынтыгын, анан ошол наука, илимий процесси боюнча кандай өнүгүүлөр, педагогикадагы кандай технологиялар бар, ошолор боюнча 2-3 күн иретиштешет да. Ошондуктан бир өзүнчө бир тыгыз байланыштар бар. Бул жерде жалаң эле сапат билим берүү системасында же тармагындагы окуу процесс, окуу жайлар эмес, башка Казакстанда Назарбаев мектептери да катышат.
дагы дарын центри бар, аларда олимпиадалык борборлору. Россиянын эң мыкты олимпиаданы даярдаган борборлордун өкүлдөрү катышат. Бул жерден мен билгенден Алматыда жыл сайын январь айында жабыттык физика математикалык олимпиадасы жүргүзүлөт да. Ошого СНГдан 68 мамлекет. Анан башка өлкөлөр болуп, азыр 68ге чыкты. Мен билгенден баягы жаңы баштаганда 17 өлкө баштаганда. Ошол жерде ушундай бир жакшы илимий иштер жүргүзүлөт да. Олимпиада жөн эле балдар менен чектелип калбайт. Сөзсүз түрдө мугалим, педагогикалык коомчулук катышат. Ошол менен олимпиаданын өзүнүн мындай демилгеси бар да. Баягы иштөөдө көтөрүү, олимпиадалык тапшырма деп коет. Булар бир жылдан бир жылга эч качан окшошпош керек. Олимпиадага катышып жаткан бала, мугалим 10 жылдык тапшырманы билет. Ошон үчүн олимпиадада баягы оригиналдуу тапшырма деп коет да. Ал сөзсүз түрдө баягы түзүүчү өзү ойлоп тапкан тапшырмалар болуш керек. Сөзсүз түрдө оригиналдуу тапшырма. Логикасын, жүгүртүүсүн текшерип. Жылдан жылга талаптар абдан катуу болуп барат да олимпиадага. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын балдары катышып, өзгөчө могу сапат билим берүү системасындагы окуучулар катышып, жакшы ийгиликтерге жетишкендери бизди абдан кубандырат. Мен ушул жерде айтып кетсем, кошумчалап, мына эл аралык олимпиадалардын жыйынтыгында Москвадагы физика техникалык институт бар, чоң. Ушул институттун атайын бир бөлүмү, окумуштуулар бөлүмү, биздин окуучуларга кызыгып, биздин окуучуларды, сапаттын окуучуларын 2-3 жылдан бери өзлөрүнүн базасына чакырып, ушул олимпиадалык конкурстардын маселелерин чыгартып, эксперименттерди жүргүзүүгө катыштырып атат. Чакырып ошо окуучуларды. Чакырып, ооба. Бул олимпиада жөнүндө сөз болду, балдардын билимин текшерүүдө эл аралык жана мелдештерге катышканы. Мындан сырткары ушул сапат билим берүү мекемесинин окуучуларынын башка дагы маданий дагы башка иш-чаралар менен эл аралык конкурстарга, фестивалдарга катышып, кандай ийгиликтерге жетишип жатканын айта албайсызбы, айтып бере албайсызбы? Айтып бере алам, эмне үчүн айтып бербейм. Бул бир гана билим жагынан эмес, окуудан тышкары ар бир баланын өзүнүн бир жөндөмү, өзүнүн бир шыгы, кызыгуусу болот экен. Анан биз мындай дегенди байкайбыз да, ушул интеллектуалдык жөндөмүнө жараша баланын эстетикалык жөндөмү дагы абдан жогорку деңгээлде болот экен. Бир гана багыт берип коюш керек экен да. Багыт берсек сөзсүз ошо баланын жөндөмү бир таланттуу балдар келип чыгат. Биздин лицейлерден жакшы шахматист балдар чыгып атат. Таэквондого кызыккан балдарыбыз көп. Ошол ар кандай спорттук мелдештерге катышып, жакшынакай орундарды ээлеп атышат. Эми футболисттер жөнүндө айтпай эле коеюн. Биздин ар бир уланыбыз, ар бир кичинекей 1-класстан баштап бардык окуучуларыбыз футболист. Бардык лицей, башталгыч мектептерибизде ошол футбол аянтчалары түзүлгөн. Баскетболисттерибиз бар жакшынакай, күрөштөрдүн түрлөрүн билет. Жанагы единоборство деп коет го. Анын баарына катышып атышат. Андан тышкары бизде көп жылы тил жана маданият деген чоң фестиваль өткөрүлчү. Бул ушул дүйнөнүн ар кайсы тилинде, эми негизгиси кыргыз тили, түрк тили, англис тили жана башка тилдер. Ушул тилдер фестивали, маданият фестивали абдан жакшы деңгээлде өткөрүлүп келатат. Мына жакында эле опера балет театрында ушундай чоң иш-чарабыз өттү. Бир топ мамлекеттердин элчилери катышты, элчиликтердин өкүлдөрү катышты. Анткени ушу биздин эл аралык мектебибиз бар. Ал жерде 462 окуучу окуса, алардын бир 100дөн ашыгы элчиликтин кызматкерлеринин балдары. Андан тышкары чет мамлекеттен келген ишкерлердин балдары окуйт. Биз дагы аларга мындай мотивация берип, өзүбүздүн мамлекетибиз жөнүндө, ушул билим берүү жөнүндө көп жаңылыктар менен тааныштырып, ушул фестивалдар өтөт. Ушул андан ары уласып сиздердин жанагы билим берүү
мекемесинин бүтүрүүчүлөрү. Сиздерде жакшы алып бара эле да, ошо бүтүрүүчүлөрүнүн тагдырын аягына чейин кайдыгер калбай иликтөө, бүтүрүүчүлөр менен байланыш. Акыркы жылдарда ошо сиздердин бүтүрүүчүлөр дегеле баягы башынан баштап биздин республиканын кандай окуу жайларында басымдуулук кылып өтүп атышат. Андан сырткары чет өлкөлөрдө окуп аткандары канча. Анан бүтүрүүчүлөрүңүздөрдүн алды азыр 20 жыл болуп калды да бүткөнүнө. 20 жыл болуп калды. Алардын ийгиликтери кандай болуп атат? Шуларды бир көз салып байкап турасыздарбы? Сөзсүз түрдө бул бир Самара Кыдырмаева айтып кеткендей олимпиада катыштыруу, ушу балдардын жөндөмүн, окуп билүүсүн калыптандыруу олимпиадалар аркылуу балдар өзүн өзү дагы баа берет экен. Анан олимпиадаларга катыштыруу бул лицейдин программасында өзүнчө өнүгүү программанын бир бөлүгү. Анан биздин жалпы сапат билим берүү мекемесинин бир бөлүгү бул бүтүрүүчүлөр менен тыкыз байланышты жүргүзүү. Кийинки тагдыр. Кийинки жол, турмуш жолундагы байланыштар. Бул деген дүйнө жүзүндөгү алдыңкы окуу жайлардын ушундай системасынын негизинде түзүлгөн биздин системабызда. Атайын бизде бүтүрүүчүлөр менен иштеген координаторлор, ага эжелерибиз бар. Анан ушул бүтүрүүчүлөр менен алака түзүлүп, алардын басып өткөн турмуш жолу, тандап алган кесибинин үзүрлүүлүгү, натыйжалуулугуна баа беришет. Кийинки бизде бир жакшынакай момундай миссиябызда жазылып турат да, турмуш жолунда үзгүлтүксүз билим алуу, үзгүлтүксүз билим жаратуу деген. Ушуга кандай биздин бүтүрүүчүлөр жооп берип атты экен деген дагы экинчи изилдөө болот. Анан биздин байкап көрсөк 13 жарым миң бүтүрүүчү бүтсө, алардын бир 90%-ын биз жакшынакай билебиз. Ким, кайда, кандай орунду ээлеп атат, кандай жерде иштеп атат. Муну алып көрсөк, алдыңкы бир 20-га жакын бүтүрүүчүбүз Microsoft, Samsung, ушундай чоң атактуу, дүйнө жүзүндөгү атактуу фирмаларда иштеп атат. Булар демек ушул бүтүрүүчүлөрүбүз өзлөрүнүн кийинки кесибин туура тандап алган. Анын негизинде жумуш орду жакшынакай табылган. Ошол эле бүтүрүүчүлөрүбүз өзлөрү дагы бизге кайрылып, биз менен дайыма байланышып турат. Бул деген абдан жакшы иш экен да. Азыр биздин бүтүрүүчүлөргө, лицейдин бүтүрүүчүлөрүнө абдан чоң кызыгуу Япония университеттерине, Түштүк Корея университеттерине болуп атат. Гонконг университеттери кайрылып атат. Биздин көп бүтүрүүчүлөрүбүз, бир 40%-дан ашык бүтүрүүчүлөрүбүз тиги Британиялык университеттерде, Америка университетинде, Канада, Бельгия, Франция университеттеринде окуп атат. Көп бүтүрүүчүлөрүбүз Россиянын алдыңкы университеттеринде окуп атат. Эми Кыргызстанда болсо, бул медициналык академия, техникалык Разаков атындагы университет, Кыргыз Славян университети, Борбор Азиядагы Америка университети. Бул университетте дагы жөн эле тандап албайт экен да. Ошол окуучунун өнүгүү жөндөмү барбы, билим таба алабы? Бүгүнкү күндөгү биз айтып атпайбызбы? Биз маалыматтык компетенттүүлүк болуш керек окуучуларыбызда деп. Ошол компетенттүүлүктөр, коммуникативдик компетенттүүлүк, маалыматтык компетенттүүлүк, анан ушул социалдык өзүн таануу компетенттүүлүктөр чындыгында бул негизги компетенттүүлүктөр экенине биз бүгүн ошону көрүп атабыз, ошого баа берип атабыз. Биздин окуучулардын ушул негизги түйүндүү компетенттүүлүктөргө жетишүүсү жакшы деңгээлде деп айта алам. Мен айтат элем, бул эми экөөбүздөргө тең суроо болуш керек да. Мисалы 6-класстан конкурс менен, мисалы Атбаштын кайсы бир мектебинен окуучу кабыл алынды. Баштаганда окуу процесси жана жогоруда айтылып аткандай англис тили тереңдетилип, андан сырткары такта таалимдер англис тилинде окутулат деп айтып атасыздар да. Ошол мисалы окуучунун англис тилин билүү деңгээли, ошол жана предметтерди анын үстүнө
6 класстан өйдө такта таалимдерин предметин өздөштүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болобу же буга бир кандай бир даярдыктар керек болобу? Сапат билим Мүмкүнчүлүгү жетет бекен? берүү мекемелери бул маселе боюнча сөзсүз түрдө жылда окуу планын министрлик тарабынан бекитет. Ошол окуу процессин, окуу планын 6 класстан баштап 11 класска чейин бекитип жатканда, булардын системасы башка жалпы билим берүү мектептерге караганда өзгөрүлөт. Өзгөчөсү бар да. Анткени бул биринчи жылы окутуп атканда тил маселесине көп саатты бөлөт. Англис тилин үйрөтүүгө же орус тилин үйрөтүүгө. Негизи англис тили. Бир жыл балдарды даярдайт, дифференциалык мамиле жасайт. Баягы биртке начарраак балдар өзүнчө группага интенсивный курс менен тиги деңгээлге жетет. Балдары жакшы окуп келаткандарды дагы күчөтөт. Ошентип жылдын аягына чейин аябай аракеттери күч. Ал эми баягы теңдешкенден кийин анан тышкары эмки класска келгенде анан табигый предметтер башталат. Андан ары англис тилин үйрөнбөйт. Англис тили 1 жылдык мөөнөттө үйрөнүп, андан кийин табигый предметтер менен коштоп кете берет. Ошондо окуучу 9-класста кадимкидей математиканы түшүнөт, химияны түшүнөт, биологияны түшүнөт. 8-класста деле түшүнүп калат да, сонун түшүнүп калат. Кошумчаңыз болсо? Мен бул жерде айтып атпайбызбы? Бул деген биринчиден мотивация болуш керек экен да. Бизге азыр жылдан жылга бир баягы атаандаштык деген дагы жакшы нерсе экен. Жылдан жылга билим берүү чөйрөсүндө атаандаштыкты байкап атабыз. Бизден тышкары мына билимкана деген мектептер ачылып атат. Баарында тең англис тили тереңдетилип окутулуп атат. Бизде экинчи чет тили окутулат, түрк тили. Түрк тилин дагы эне тилин кандай билсе, түрк тилин ошондой билип чыгып атат. Англис тилин эркин сүйлөп чыгып атат. Анан бул жерде экинчиден эмне себептен бул тил англис тилин жакшы өздөштүрүп атат? Анткени мына айтып атпайбызбы? Так илимдер, табигый илимдер англис тилинде болуп атат. Бирок биздин бүтүрүүчүлөрдүн баары жалпы республикалык тестирлөөгө катышат. А жерге барганда тапшырмалар англис тилинде эмес, эне тилинде же болбосо расмий тилинде. Эгерде баланын ошол кабыл алуусу, окуп үйрөнүүсү жакшы деңгээлде болсо, өздөштүрүүсү, бала деген эч кандай бир кыйын тоскоолдугу жок эле, жакшынакай эле бүт тапшырмаларды аткарып, жакшынакай эле ийгиликтерди көрсөтүп атат. Демек, бул жерде жанакы окутуп үйрөнүү деген бир сөзсүз түрдө терең баланын түшүнүгү болуш керек экен. Биз билимди жөн эле билим катары репродуктивдик эле метод менен берип койбой, ошону терең өздөштүрүп колдонууга багыт берет экенбиз. Анан ал кайсы тилде окутулуп, кайсы тилде өздөштүрсө дагы жанакы колдонууга келгенде бала тапшырманы орус тилинде же кыргыз тилинде окуп, жакшынакай жоопту берип атат. Ушунун негизинде биз ар бир жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 10-15ге чейин алтын сертификат алган окуучуларыбыздын ийгилигин көрүп атабыз. Рахмат. Тилекке каршы биздин убактыбыздын бүтүп калгандыгы жөнүндө айтып жатышат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Биздин бүгүнкү студиядагы маегибиз Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү бүгүнкү күнү анын келечеги жөнүндө аз да болсо сөз кылдык. Кийин дагы ушундай бир маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар, баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз. А сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.